бир туугандарым үй бүлөмдү мамлекеттик кызматтарга да койбоймун. Жанагындай кызматка коюу боюнча дагы кийлик ишүүсүн, жанагындай мамлекеттик майлуу орундардан соруп, тиги чөнтөгүнө соруп отургандын бардыгын запрет койгон. Ошондуктан алар эми баягы, мен түшүнүп турам. Мурда баягы мекенчилбиз деп жүргөндөр, анан кечээ октябрдан кийин мекенчил боло калгандар дагы бар. Алар келип мага деле чыгып аткан убакты бар. Мени министр кыл, мени губернатор кыл, аким кыл деп аткандар дагы бар. Бир туугандарыма үй бүлөмө чыгып аткандар дагы бар. Анан алардын колунда аким кылып кое турган мүмкүнчүлүгү жок болсо, укугу жок болсо, мен аларга деги баягындай тыюу салып атсам, анан кантип аларды алып барат? Эми ушул жагдайда гана баягы телефондорун албай, байланыша албай аткан болушу мүмкүн. Аган эми таарыныштын кереги жок аган. Эми буган азыр таарынып турсун, бирок 1 жыл 2 жыл өткөндөн кийин туура кылыптыр дейт. Анткени мен ошо өзүм мурдакы бийликтегилердин катасын кайталап, ушу бир туугандарымды, үй бүлөмдү бийликтин баягы саясатына аралаштырбайын деп чечкенмин.